Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир сүннетинде береке бар. Бүгүнкү күндө психологиянын бөлүктөрү бар. Ой жүгүртүү. Ошо балдарга тиешелүү психология бар, детская психология деп. Ошондо ар бир таңда күн кылтайып чыкканда жана күн батып атканда таң эртең менен кечинде ата-эне балдарыны өзгөчө 7 жашка чейин, 9 жашка чейин чекесинен өбүш керек. Минимум 5 рет ошол баланын гений мыкты болуусуна түздөн түз таасири салымы чоң деп атышат. Мээни башты тартып жанагындай өлчөгөндө ата-эне баласынын чекесинен өпкөн сайын ошончолук мээси күчтүү болуп, өөрчүп, бала менен атанын, эне менен кыздын ортосунда ушундай болуп көрбөгөн сүйүү гормону күчөп, кадимкидей ысыктык болуп, ошол окуу тарабында, башка тарабында болбосун жашоонун ийгиликти коштойт дейт бир амал. А муну 14 кылым мурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашоосунда көрсөтүп өткөн. Карасаңыз, көрсөтүп өткөн. Четтен бир араби, бедуин адам келип, мен сизди карап отурсам өтө балажан экенсиз дейт. Балажан дегени балага жакын экенсиз. Кудай мага 10 эркек берген, бирөөсүн да өппөдүм. Сиз болсо пайгамбар башыңыз менен бир небереңизди оң бутуңузга, бир небереңиз сол бутуңузга отуруп кучактап эркелетип өп атасыз чекесинен. Десем, Кудайым сиздин жүрөгүңүзгө мээрим бербесе мен эмне кылайын дейт. Мээримге зар биздин үй бүлөбүз, бала чакага ушул сүннөттү көп аткарып турушубуз керек болот.